Кайырлы күн баршаңызга, сүйүктүү менин окурмандарым. Бүгүн сиздермен өтө дәмдүү болуп чыгатын стошки из фарша рецептимен бөлүсөмүн. Фарштан жасалатын өтө дәмдүү тагам жасап көрүүгө кеңеш беремин. Және жасалуу да өтө оңай. Видеону соңуна дейин карап, менен бирге болуңуздар. Эң алдымен пиязды туурап алабыз, убактап. Болгандан кийин кызып турган табада жакшылап кууруп алабыз кызарганча. Кең ыдысыбызга фаршымызды салып алып, үстүнө куурулган пиязды салабыз. Дәмине карай туз, кара буруш, паприка, дәмдөөчтөрдү сүйүп, жакшылап аралаштырабыз. Құрметті окурмандарым, менин каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий калдырыңыздар. Болгандан кийин фаршты домалактап, басып, осындай формага келтирип, противенге пергамент кагазын төсөп орналаштырабыз. Дәл видеодагыдай жасасаңыздар, өтө дәмдүү болуп чыгады. Барлыгын салып болгасын, бөлек ыдыска картопту чоркадан өткүзүп алабыз. Үстүнө бир жумуртка, туз, паприка, кара буручту косуп, жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып болгасын, фаршымыздын үстүнө коюп чыгабыз. градуста 20-25 минуттай пиширип алабыз. Пишкенден кийин сырды чоркадан өткүзүп, үстүнө сүйүп чыгабыз. Және духовкага кайтадан 5 минутка коюп алабыз. Осымен стошки из фаршамыз дайын болды. Өтө дәмдүү болуп чыгады. Жасап көрүңүздөр.